Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендаштар, мекенчилдер. Кандайсыздар, жакшысыздар, иштериңиздер жакшы. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Азыркы убакта жеңил пиар менен алектенген, бүтүндөй кыргыз элине, бүтүндөй калдайган калың калкты колдойм, ошолорду коргойм, ушу эл үчүн иштейм деген башын канжыгага байлап сайып койгон Садыр Жапаровго каршы чыгып аткан азыркы топтордун, азыркы мурда бийликте жүрүп калдайган калың элдин каражатынан байыган, калдайган калың элдин тагдырын талкалаган аферисттердин колдоосу менен, коргоосу менен жүргөн. Кече мени бомба менен жардырып коюп атыштады, мына мен өлүп калатыштадым, мына менин кыздарым, балдарым деп ушундай сүйлөп аткан Шаменов Илгиз жанагы аферистке айтып коюуну жана жооп берип коюуну туура көрдүм. Урматтуу элим, бир нерсени баса белгилеп кол. Шаменов кече чыгып алып, мен акмын, мен тазамын, фактыңар жок болуп атат дейт. Мен так баса белгилеп айтайын. Шаменов Илгиз биринчиден саясий сойку. Бул мурда Сооронбай Жээнбековдун колтугунда жүрүп, анын баласы Асылбек Жээнбековдун баласы, бир тууган иниси Асылбек Жээнбековдун баласы менен дос эле. Балык бизнесин ачып, каалаганча байып, каалаганча жүрдү. Бирок айта турган нерсе ал эмес. Кийин Атамбаевди ушу колдоп жүргөн эле Сооронбай Шарипович камады. Шаменов колдоп жүргөн. Кийин Шаменов болсо азыркы убакытта Сапар Исаковду өкүлата коюп, Сапар Исаковго иштеп, мына биз жакында бийликти алабыз, мына биз мынтебиз атат. Мен айтып коер элем, Шаменов оюң бузук экен, баарын билебиз. Ошол калдайган калың элге чыга турган болсо, ошол так сенин позицияң билине турган болсо, сен бара турган жериң түрмө. Мен азыркы бийликти колдоп жүргөн адам катары сага окшоп чоң бизнестерди жасап, Айыл банктан 5 миллион доллар кайтарымсыз акча алып, чартаңбай тебип жүргөн адамдардан эмесмин. Сен айтып атасың кече, мени жардырып коюп атыштады, мени минтип коюп атыштады, мен өлүп кала таштадым деп. Бул баш иштеген адам сага жарыла турган ал граната, бомба деп атасың. Граната. Көп балдар айтып чыкты, 3-4 секундда жарылат. Анан сен жанагы бир темирди байлап алып эле мындай адамдын күлкүсүн келтиресиң да. Анан мен эч кимге эмем жок деп атасың. Мындай эч ким менен байланышым жок деп атасың. Мына сенин байланышың. Сенин чыныгы жүзүң бул мына. Өзүң турасың. Наркы жакта Мусакеев Дамир турат, мынаки. Аркы жакта Сапар Исаков турат. Бул факты. Мисалы, мен сага окшоп саясатчылар менен, уурулар менен, жигичтер менен сүрөткө түшкөнүм болсо, ошолор менен чогуу жүрсөм, мамилем болсо, чыгарып койгула. Мен мамиле кылган эмесмин, жана кылбайм дагы. Менин позициям калдайган калың элге колдон келишинче жардам берүү, калдайган калың элдин тагдырын талкалап аткандар менен күрөшүү. Мага бомба койду, мен жетим тоого каршы чыгып атасың. Жетим тоону эч ким каскан жок. Жетим тоо азыркы убакытта ал жердин бир жери, бир дагы метри бир жакка өткөн жок. Кыйын экенсиң, ушунчалык элге күйөт экенсиң, ушунчалык элди сүйөт экенсиң. Адахан Кимсанбаевич Каркараны казактар карматкан кезде каякта жүрдүң эле? Барып ошо дрон менен тарттырып, желекти алып, ошо ат менен айланбайт белең. Мына 50 гектар пансионатты берип аткан кезде Казакстанга, Радуга Вестти берип аткан кезде мына барбайт белең. Кыйын экенсиң, 5000 гектар жер өтүп кеткен. Ошолорду чагылдырбайт белең. Көксайда. Маймакта 7 гектар жер өтүп кеткен. Токмоктун тушунда 500 метр жер өтүп кеткен. Мына 4 көчөдө 275 метр өтүп кеткен. Ошолорду чагылдырбайсың барып, мына Мадумаров саткан убагында деп. Же Мадумаров мен табакташ кениңерди танасыңарбы? Мадумаров мен табакташ кениңерди танасыңарбы же? Ошого урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар,
буга окшогон эки жүздүүлөр, буга окшогон аферистер болуп келген, боло берет. Жанагыл эмени мен азыр бул айтып атат, менин ким экенимди тастыктагыла, далилдегиле, бир да факты жок депчи. Сенин ким экениңди, саясий союк экениңди мына сүрөттөр далилдейт. Мен айтып коеюн, Шаменов аферист, сен монтип жүргөн эле бала болчуң бир убакытта. Кийин мына монде болдуң. Мына азыр жаңы эле колумузуп мынакей. Facebook'a кирсем, жогорку кеңештин депутаты Атазов сапар исаков боюнча комментарий берген экен. Москвада кымбат ресторандарды салуута. Мына сен ушусуң, сенин жүзүң да бул. Мына Сооронбай Жээнбеков менен мынакей. Мынакей Асылбек Жээнбеков. Саясий союк экенин бул факты да. Президенттин балдары менен дос болгонуң, саясий союк болгонуңду таанасыңбы? Азыркы убакта мына офис ачып өзүнчө элге күймүш болосуң. Мисалы мына Шаменов, сен бул чыныгы жүзүң. Мен сага айтар элем, сен кыргызга күйсөң, кыргызды сүйсөң, чынында эл үчүн кызмат кылып атканың факт болсо, ошол далил болсо, давайчы, мага кел. Ак Ордого баралы. Ак Ордодо азыркы убакта мына бир көчөдөн мага бирөө эже чалды, мына 10 мүнөт алдым. 10 мүнөт алды мага чалып, Бекзат балам, мен үй салып койсом, үйдүн эшигин бузуп туруп бирөө кирип алды. Жер саткычтар кирип алды дейт мынакей. Ушуга окшогон ыплас иштер болуп атат. Мен канча жер саткыч менен күрөшүп, мушташып келатам. Менин кызыкчылыгым үчүн эмес, элдин кызыкчылыгы үчүн. Давайчы ошону экос кылалы. Ошол ишти жасайлы. Колуңан келеби? Ушундай иштерди жаса. Бирөөдүн саясий троллу, саясий фейки, алардын жалданма адам болбо. Түшүнүп атам сени. Акчаны алып атасың. Полный соусловиян түз берип атат. Бул сага айтып коеюн, убактылуу. Сен айтасың, мен коркуу дегенди түгөтүп койгом. Коркуу деген менде жок деп. Аферист. Сенин канчалык жүрөгүң бар экенин, кандай экенин элдин баары билет. Мага канча убакыттан бери айтып, былтырда айтып, Бекзат келем, жолугабыз деп. $100 жок болуп кеттиңби? Колуңан коко тейин келбейт. Кыйынсыңбы? Жолук. Ушуга окшогон проблемаларды, ушуга окшогон иштерди чечели. Азыркы отурган президентибиз Садыр Жапаров менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев сага окшогон аферисттер менен алектенбейт. Сага окшогон колу бош, жалданма, фейк бот троллдор менен алектенбейт. Алар калдайган калың элдин ушу проблемасын, кызыкчылыгын чечейин деп элге кызмат кылып аткан адамдардын бири. Андан кийин айтып атасың, бомба, граната коюп депчи, жанагыл бул мен мына эме кылдым деп айтып атасың. Сен айтып аткан бомбанын немеси РГД-5 деген маркасы. Ал кандай бомба? 3-4-5 секундда жарыла турган бомба. Катуузу менен мээси бар адам байлабайт. Сенен да кыйын, сенен да мыкты саясатчыларга эч ким бомба койбогондойн, сага окшогон көчөдө жүргөн шалпатектерге бомба коймок беле? Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, МВД жана башка прокуратура полный бүттүгүн буну иликтеп чыкса, эртең ээси сен болуп чыгасың. Ал жерде отпечатка бар. Мүмкүн силер перчатка менен кылып ошону калтырбашыңар мүмкүн. Бирок чындык ар дайым чыгат. Ошо РГД-5ти айтасың, 50 метрге чейин жарылмак экен, баардыгыбыз өлүп калмак экенбиз деп. Сага эч ким өлүм тилебейт. Сага өмүр тилейм болгону. Жана сага
Шаменов аферист. Мындай ден соолук тилейм дагы, оңол дейм, сага ыйман ынсап берсин деп айтар элем. Сен саясий союк экениңди, сен саясаттын сыызын түшүнбөй, ушунча саясий союк болуп кеткениң, бул сенин жеткен бузулгандыгың. Менин бир сүрөтүмдү чыгарып койгулачы, президенттер менен жүргөн, президенттердин балдары менен жүргөн сүрөттөрдү. Ошол саясатчылар менен жүргөн сүрөтүмдү чыгарып койгулачы, бир сүрөтүмдү. Менде ой максат жок. Бийлик барайын, кызмат алайын, ушу чоң кызматта иштейин деген ой максат жок. Мен деле ошо эл кантип жашап атса, ошентип жашап аткан инсандардын биримин. Кыргызга күйөм, кыргызды сүйөм. Ошон үчүн Ак Ордого окшогон жана башка жерлерге убактымды карап туруп барып, колдон келишинче күрөшүп атам. Мен сага айтар элем, Шаменов, аферист, мени бая бойго да чакыргансың. Сүйлөп туруп айт деген мен сени ошондо. Сүйлөп айта алган жоксуң. Сен анткени 3 тамгасың. Сен анткени лохсуң. Коркуу сезим жок деп челектей курсагыңды тарт дагыл, челектей курсагыңды жоготуп туруп, бир аз формага келип туруп анан кийин бойго чакырсаң адамды. Саясий союкку сага дагы эскертем. Сага эч ким бомба койгон эмес, жана койбойт да. Так мен ишендирип кете алам. Урматтуу элим, буга окшогон саясий союкларды бирөөдүн куралдарына ишенбегенге чакырам. Жетим тоону ушунчалык күйүп аткан болсо, жетим тоого. Мен айткам, темир бул жерден сианид колдонулбайт. Ошону эме кылса, строительный полный бүттүгү темир тезектердин баардыгы арзандайт. Биздин стройка кылганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жана канча объектилер куруп, канча үйлөр курула турган болсо, бизнес центрлар жана башкалардын баары курула турган болсо, мамлекетке ошончолук бюджет түшөт дедим эле. Анан жетим тоону кастырбайсыз, жетим тоону айланайын, жетим тоону азыр казам деген эч ким жок. Кыйын экенсиң. Атамбаев берип жиберген, Акаев берип жиберген, Бакиев берип жиберген. Мына кече эле колдоп жүргөн Сооронбай Жээнбеков, сен колдоп жүргөн Сооронбай Жээнбеков берип жиберген. Алтын кендерди, чоң объектилерди барып тартчы дрон менен. Адахан Кемсомаев сатып жүргөн жерлерди барып элге көтөгөнсүң, тартчы мына. Ушул жерди сатып жүргөн жомок тогудай жер деп. Анан кийин каяктагы жанагы мындай өзүңдүн балык бизнесиңди коргош үчүн жанагы 5 миллион доллар алган карзыңды кайра Айыл банкка кайтарып калбайын деп ушу эме кылганың үчүн кайтарымсыз алганыңды танасыңбы? Президент указ берип атпайбы? Президент өзү берип атат. Бергиле деп. Жыйында отурганда. Шаменов, мен сага дагы айтам. Садыр Жапаровка, Камчыбек Ташиевке каралап, ошолорду жалган бир маалымат менен элге көргөзгөндү токтот. Сенин жүзүң ачылат, Кудай буйрса, Кудай кааласа ачылат. Сага окшогон аферистер менен күрөшөбүз. Сен айтып атасың, мен мына коррупционерлерди айтып атам, мен буну айтып атам. Кайсы коррупционерди айттың? Кыргызстанда ошо коррупционерлердин аттарын атачы, мына баланча деп. Сен айтып аткандардын баардыгы далилсиз. Жөн эле бирөө жазып берип атат, ошону окуп туруп эле даярданып чыгып атасың. Биз, урматтуу кыргыз элим, колубуздан келишинче Садыр Нуркожоевичти колубуздан келишинче колдойлу, убакыт берели, күтөлү. Кудай буйрса, Кудай кааласа, сонун иштер болуп атат. Мына азыркы убакытта 15 мектеп салынып атат, жана садиктер салынып атат, мына Бишкекте дагы. 15 мектеп да 15 садик салынып атат экен. Жолдордун баардыгы мына оңдолуп атат. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Президент өз колунан келишинче иштеп атат. Колубуздан келишинче колдоп туралы. Мого Шаменовго окшогон аферисттерге ишенбейли. Мен коркпойм, мындай тигиндей дейт. Оппозиция деген, политузник деген, мисалы, мына политклиник деген, Апрель, Арча медиа деп мурда Next болчу. Арча медиа мисалы мына жана башка ушуга окшогон Мадумаровдун дагы башка дагы уурулардын полный бүттүү телеканалдардын баары Шаменовду чыгарып атат. Пиар кылып. Токтакунов да башкасы дагы. Булар тамырлап кеткен. Ошол кыргыз элин баарыңардан суранам, буларга ошол аферисттерге ишенбейт экениңиздерди билем, бирок ишенбеңиздер. Саясий союк экен мен азыр сүрөттөр менен далилдеп бердим. Мен алдым ушу бирөө менен түшүп, бирөө менен содалашып, же бирөө менен сүйлөшүп жүргөн бир факт болсо чыгарып койсун, пожалуйста. Мен ошол күнү эфирге чыкпай коем.
Анткени мен тазамын. Эл деп жүргөн, жер деп жүргөн адамдардын бирибиз биз. Чыныгы. Буларга окшогон жасалма, эки жүздүү аферисттердин эмеспиз. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Мен баракчамда эфирде бөлүшүп коңуздар, өз ой пикириңиздерди калтырыңыздар, комментарий жазып, лайк басып коюшуңуздарды өтүнөм. Шаменов аферист, ар кимди өкүл ата кое берип, ар кимди ушундай тууган, тааныш кылып кое берип, жүзүң деле калбады. Кудайдан деле корк. Анан мен коркпойм деп монткениң токтотчу. Ал дагы көргөзүп аткан колуңду сындырып коем. Түшүндүңбү? Колуңду сындырып туруп бир жериңе тыгып коем. Ошого сага айтып коеюн, алыңа кара. Бирөөдү эр ойлосоң, өзүңдү эр ойлосоң, бирөөдү шер ойло. Сага окшогон аферисттер менен алектене турган адам жок. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, урматтуу кыргыз элим. Аферисттердин чыныгы жүзүн ачабыз. Колубуздан келишинче мен калдайган калың элге ачуу чындыкты чыгарып турам. Ютуберлерден суранам, мен эфиримди чыгарып коюшуңуздарды өтүнөм. Assalamu alaikum.